Assalamu алейкум достор. Эгерде жакшылап ой жүгүртө турган болсок, табияттан бизге берилген бардык нерсе ушунчалык идеалдуу, ушунчалык адамга жагымдуу, алардын ар бири биз үчүн өзгөчө мааниге ээ, өзгөчө керектүү дагы болуп эсептелинет. Ошол катары күнүмдүк турмушта биз жеп жүргөн бардык мөмө жемиштер дейбизби, жер жемиштер дейбизби, алардын бардыгы биздин организмибиз үчүн өтө пайдалуу жана өтө керектүү. Эгерде биз тамактануу же болбосо тоюнуу ушул рационубузду синтетикалык же болбосо адам өз аракети менен жасай турган тамакка караганда ушул табигый нерселер менен Аллах тарабынан берилген азыктар менен көбүрөөк азыктанганыбызда балким оору сыркоого көп чалдыкпайт элек. Андыктан сиздерге ушуну сунуштап кетем. Жалаң гана ошол адам колу менен жасалган нерселерди жей бербестен, табияттын белектерин дагы тоюнуу үчүн көбүрөөк колдонуңуздар. Алар сиздерди ден соолугуңуздарды сактап калуу менен бирге, эгерде кайсы бир оору менен оорусаңыз, ага каршы күрөшүү мүмкүнчүлүгүңүздөрдү дагы жогорулатат. Ошондой табияттын белектеринин бирөөсү бул инжир. Азыркы учурда бышып, адамдар көчөдө дагы алдыңызга чейин жада калса алып барып сатып жүрүшөт. Андыктан ошол нерседен дагы кээ-кээде жеп туруңуздар. Анын кандай пайдалары бар экенин бир-эки ооз сөз менен кошумчалап кетейин. Чындыгында анын пайдалары өтө көп. Мен эсимде калгандарын гана сиздерге айта алам. Башка азык заттар сыяктуу эле витаминдерге, микро, макро элементтерге бай болуп эсептелинет. Айрыкча биз өтө муктаж болгон калийге бай болгондуктан, магнийге бай болгондуктан көптөгөн ооруларга каршы күрөшүү мүмкүнчүлүгүбүздү жогорулатат. Андыктан сөзсүз түрдө жеңиз, сөзсүз түрдө. Демек, анын кандай пайдалары бар? Биринчи пайдасы бул жүрөккө жана кан тамырларга пайда. Демек, эгер жүрөгүбүз жакшы боло турган болсо, кан тамырларыбыз жакшы боло турган болсо, бардык органдарыбызга, бардык клеткаларыбызга керектүү болгон азык заттар толугу менен жетип турат дагы, дээрлик оорубай калабыз. Мунун ушундай жакшы иштей беришине инжирдин салымы дагы зор экенин биле жүрөлү. Албетте азыркы учурда бышып турат, жесек болот да, кийин кышта же жазда каяктан жейбиз десеңиздер, анын кургатылган мөмөсүн, кагын таап жесеңиздер, эффектиси бирдей эле болот. Айырмасы болгону кийин жей турган ошол кагын жегенибизде анын суусу азыраак болот. Негизи ичиндеги микро, макро элементтер, витаминдер ошол боюнча эле сакталат. Кийинки пайдасы бул ашказандын ишин жакшыртат, бөйрөктүн ишин жакшыртат, маанайды көтөрөт. Ошол маанайды көтөрө турган гормондорду бөлүп чыгара турган заттар бар. Таарыска пайда, сийдик айдап чыгаруучу касиетке, жана дагы боорго пайда, айрыкча боордун ишин жакшыртат. Жана дагы селезенка деген орган бар. Кыргызча кандай которулат билбейм. Ошол селезенкабызга дагы өтө жакшы пайдасын тийгизет. Демек, эгер селезенка жакшы иштей турган болсо, жашоосун токтоткон эритроциттер ошол жакта жок болуп, натыйжада организмибиз кайра жаңыланып турат. Демек, ушул мен эстеп калгандарым. Дагы бир маалыматты айтып өтөйүн. Инсульт жана инфаркттын алдын алат. Эмнеге десеңиздер, да айтып өттүм, жүрөккө жана кан тамырларга өтө пайдалуу деп. Эгер биздин жүрөгүбүз эле мыкты болсо, кан тамырларыбыз дагы ушундай ар дайым бир калыпта ийилчектигин сактап жакшы иштеп турса, жана оозубуздан кирген тамак ашыбыз ашказанда жакшы сиңсе эле, буюрса бизде эч кандай оору болбойт, жана оорулар менен күрөшүү мүмкүнчүлүгүбүз дагы жогорулот. Андыктан сөзсүз түрдө инжирди дагы рационуңузга киргизип колдонуп жүрүңүз.